онлайн казино азыр дагы иштеп атат, билесиздер, территориябызда. Башка мамлекеттердин казинолору иштеп атат. Ошол жерге биздин балдарыбыз барып, балдарыбыз, жарандарыбыз барып ойноп атышат. Мына алардын серверлери Казакстанда, Россияда, башка бүт эле мамлекеттерде. Мына азыр эгерде биз ушул мыйзам кабыл алына турган болсо, бардык чет өлкөлөрдүн турган серверлер биздин мамлекетте онлайн казинолордун баарын жапканга мүмкүнчүлүгү түзүлөт. Биздин мамлекеттин өзүнөн лицензия алып, ушул жерде гана түзүлгөн баягы онлайн казинолор иштейт. Ага дагы жана Акылбек Сөмекчи айткандай, биздин жарандарыбыз биздин паспорттор менен регистрация боло албайт, жана алып кирип ойной албайт. Андан сырткары казино боюнча, казиного мына айтып атпайсыңар, ким гарантия берет? Ошол кыргыздар кирип ойной албайт дегенне. Буга мыйзам гарантия берет. Адам гарантия бере албайт. Сиздер кабыл алган мыйзам гарантия берет. Ошол мыйзамды аткара турган мына биз Кудай буйрса аткарганга аракет кылабыз. Көпчүлүк депутаттар айтып атышат, туура айтып атасыздар, ыйманды айтып атасыздар, динди кошуп айтып атасыздар. Биз деле баарыбыз мына намаз окуган жигиттербиз, баарыбыз деле. Бирок ошо ыйман деген жигиттердин деле мен билемин, маалыматым бар, кандай иштерди аткарып жүргөнүңөрдү. Так. Кайсыл обменкада иштеп атканыңарды, обменкадан кандай проценттерди берип атканыңарды, ыйман деп коюп туруп, кайсыл жерде канча акчаны каерге апарып берип атканыңарды, баардыгы документальный баардыгы бар. Ошондуктан, урматтуу туугандар, саясат кылбастан мамлекеттеги элибизди, журтубузду багып алганга аракет кылышыбыз керек. Мына ыйман дегендер, казино жаман дегендер, казиного барып, казинодон чыкпай күнү-түнү жаткандар бар. Күнү-түнү жаткандар болгон. Мына баарыбыз билебиз ал депутаттарды. Ушер туруп алып айтып атат мына сүйлөп. Ошол жерде банкрот болуп, чыга албай казинода калып кеткен адамдарды алып чыккан адамдар бул жерде отурасыңар. Ошондуктан, урматтуу депутаттар, ушул нерсени саясатташтырардын алдында жакшынакай бир ойлоп алышыңар керек.